Расмий иш кагаздарын жазууга арналган сабагыбыздын кийинки бөлүгү. Биз бул бөлүктө расмий кагазды жазуудагы кайсы тилдик эрежелер эске алынышы керектигин айтабыз. Биринчи, маалыматты жиберүүнүн жагдайга ылайык жолун тандап алышыңыз керек. Факс аркылуу жибересизби? Газетанын бетине жарыялап билдиресизби? Чакыруу билетин жазасызбы? Жеке тапшырыш керек болобу? Же болбосо бирөө аркылуу бересизби? Же болбосо сиз бере турган маалыматты электрондук дарек катары жөнөтөсүзбү? Ошону сиз жагдайга жараша сиз тандап алышыңыз керек. Экинчи, оюңуз ынанымдуу жана так болгудай тил каражаттарын тандап алышыңыз керек. Мисалы, сөздүн мүчөлөрүн кайсыны колдоносуздар? Же болбосо кайсы сөздү пайдаланасыз? Мисалы, эки вариантты сунуштайын да. Мисалы, кайсы бир белгилүү адамдын туулган күнүнө жараша арналган маараке өткөрүлөт деп жазасызбы? Же ошо адамдын туулган күнүнө арналган маараке өткөрөлү деп жатабыз деп жазасызбы? Кайсыл формасын тандап аласыз? Маараке өткөрүлөт же маараке өткөрөлү деп жатабыз? Кайсыл форма сиз расмий жазып жаткан кагазга ылайык келет? Бул буйрукта жазылабы? Жарлыкта жазылабы? Чакырууда жазылабы? Маалым катта жазасызбы? Кайсыл формасын тандап аласыз? Маараке өткөрүлөт же маараке өткөрөлү деп жатабыз? Албетте биринчи формасы туура, ага эки себеп бар. Ал эки себептен расмий каттын максатына ылайык болот. Биринчи, этиштин жөнөкөй формасы ынанымдуу жана так өткөрүлөт. Эч кандай кошумча маани берүү жок бул жерде. Өткөрүлөт, сөзсүз болот. Ушундай маани бул сөздө камтылган. Ал эми экинчи себеби, бул жерде негизи башында айтып өткөн, негизи кайсы кат жазбайлык, мүмкүн болушунча кыска жазганга аракет кылабыз. Бул кыска, 3 сөздөн турбайт, бул 1 сөздөн турат. Ал эми экинчи мисалда ынанымдуулук кичине анча анык эмес. Биринчи мисал өткөрүлөт, экинчи өткөрөлү деп жатабыз. Ушул жерде кыргыз тилине мүнөздүү болгон курам, мисалы бир нерсе жасайлы деп жатабыз деген грамматикалык курамда ниеттенүү деген кошумча маани бар. Өткөрөлү деп жатабыз, пландап, ойлонушуп атабыз. Бирок бул жерде сөзсүз болот, бир жактуу так өткөрүлөт деген маани жок. Бул боло турган ишин так эмес деген, азыркы акырына чейин чечи электигимдай кичине чийки экендигин билдире турган маанидеги сөз айкаш бул. Бир нерсе жасайлы деп жатабыз деген. Жасайбыз деген сөз бул кичине тагыраак болуп эсептелет. Демек, кат алган адам буга жетиштүү көңүл бурбай да коюшу мүмкүн да, четке да калып коюшу мүмкүн. Өткөрөбү, өткөрбөйбү? Көрө жатарбыз деп коет да. Демек, сиз катты жазган себебиңиз, сиздин жазган максатыңызга сиз толук жетпеген болуп эсептелет. Сиз эмне максат менен жаздыңыз? Маараке өткөрөт, тигини муну кылгыла деп максат менен жаздыңыз, туурабы? Же болбосо чакыруу болсо маңсы өткөрөт, сизди баланча жерде, баланча күнү күтөбүз деп жазасыз, туурабы? Эгерде өткөрөлү деп жатабыз деп жазсаңыз, мындай кичине эканжыраак, кичине так эмесирээк маани болгондон кийин катты алган адам, эгер айрыкча өтө бош эмес убакыт өтө мындай кысталыш адам болсо көңүл бурбай коет. Демек, сиз максатыңызга жетпейсиз. Үчүнчү, жиберилип жаткан маалымат канчалык көлөмдүү болсо дагы кыска жана ар бир ой өзүнчө абзацта жазылышы керек. Же болбосо бир эле иш чарага, бир эле окуяга тиешелүү бир эки башка, эки түрдүү мазмунда, эки түрдүү багыттагы маалымат берсеңиз, аны деги эле эки башка катта жазган туура болуп эсептелинет да. Демек, канчалык көп маалымат бергиңиз келсе дагы, ал кыска жана так бир жактуу жазылыш керек. Ар бир абзац мурунку жана кийинки абзацтын мазмуну менен логикалык жактан байланыштуу болуш керек. Эгерде сиз бир кат менен жиберип жатсаңыз. Логикалык жактан, мазмундук жактан байланыш жок маалыматты өзүнчө кат менен жибериш керек, сөзсүз түрдө.
Жана ошондой эле бир эле адамга же бир мекемеге ар түрдүү маселе боюнча бир эле мезгилде билдирүү жибериш керек болуп атса, сиз деген аларды өз алдынча документ катары жазышыңыз керек, өз алдынча кагаз түрүндө жазышыңыз керек. Себеби деген бул логикалык эле туура көрүнүш нерсе. Сиз мисалы буйрук бергиңиз келет, анан түшүндүрмө бергиңиз келет, анан дагы жарлык мындай чыгаргыңыз келет, анан чакыруу жибергиңиз келет. Баардыгын тең бир катка жаза албайсыз бир адамгачы. Болот бир адамга же болбосо бир мекемеге бир эле мезгилде, бир эле бир кыска мезгил аралыгында бир нече маалымат жибериш керек болот. Ошол маалыматтын баардыгын тең өз алдынча документ катары жиберген бул туура болуп эсептелинет. Бир катта ар кандай мазмундагы маселени билдиргенге болбойт. Себеби деген биринчиден сиздин катыңыздын көлөмү аябай белгисиз ченемге өсүп кетет. Экинчиден окуп аткан адамдын көңүлү ар кайсы нерселерге бурулуп чаржайыт болуп кетет. Ошондуктан ар бир кагазды эгерде максатыма жетейин, ушул маалымат жетсин аяна, ушул маалыматка ылайык ошол адам мындай тийиштүү иш аракет жасасын, жооп кылып десеңиз, анда сиз ар бир маалыматты өзүнчө кагаз менен жазышыңыз керек болот. Негизи расмий катты, расмий документти жазганда өзүнүн аты айтып тургандай, бул расмий мазмунда болгондуктан сиздин жеке каалооңуз, жеке күткөнүңүз, жеке сезимиңиз, жеке мындай абалыңыз мындай өтө деле чоң мааниге ээ эмес. Кээ бир учурда таптакыр эч кандай мааниси жок. Ага көңүл бурганга мындай расмий мамиледеги адамдардын милдети жок, милдеттүү эмес алар. Ошондуктан сиз мындай бир жеке адам катары, ошол кызматты аткарган адам катары мекеменин атынан жасаган бир болобу каалооңуз же күткөнүңүз мындай расмий гана түрдө болуш керек. Кандайдыр бир тилдин туруктуу гана клишеси деп атайбыз го, тилдин туруктуу гана сөз айкаштарынын чегинде болуш керек. Мисалы, урматтуу деген сөз каттын башында жазылса, кайра каттын аягында дагы сизди урматтап же сизге терең урматымды билдирип деп жазуунун анча зарылчылыгы жок. Айрыкча бул аябай расмий бир билдирүүгө тиешелүү болсо, бул эгерде чакыруу болбосо. Эгерде аябай эле кайсы бир себептер менен ошо каттала турган адамдын менен мындай жеке бир аябай бөтөнчө бир себептер менен бир аябай терең урматыңызды сөзсүз улам кат жазган билдирип турууга милдеттүү болуп калбасаңыз, кайсы бир турмуштук шарт менен, туурабы? Анда бир каттын ичинде урматтуу же урматтоо менен терең сыйлоо менен деген сөз бир мазмундагы сөз бир эле жолу жазган орундуу болуп эсептелинет. Жана албетте сиз кандай гана нерсени жазбаңыз, сиз өзүңүздүн жеке мамилеңизди, жеке көз карашыңызды көп учурда көрсөтө албайсыз расмий документтерде. Бул жөнүндө дагы айтабыз. Эгерде башында каттын башында урматтуу деп кайрылган болсоңуз, каттын аягында жөн гана өзүңүздүн аты жөнүңүздү кыскача кыргыз тилинде жазып коюу бул негизи кыргыз тили үчүн орой деле көрүнүш эмес. 6. Расмий документте эч бир адамды кемсинтүү же болбосо бир сыйлабоо сыяктуу бир сезимдерди билдирген сөз болбошу керек. Канчалык жеке мамилеңиз ошол адамга терс болбосун, канчалык начар болбосун, кызматтык чөйрөдөгү мамиледе жеке өзүңүздүн оюңузду, айрыкча ички сезимиңизди, жеке субъективдүү сезимиңизди көрсөтүүгө болбойт. Себеби сиз ал адам менен расмий чөйрөдө мамиле түзүп атасыз, карым катнаш. Бул эмнени билдирет? Бул биринчи кезекте сиздин ишиңизден жана анын ишинен, силердин мамилеңиздерден башка бир адамдар көз каранды экендигин, бүтүндөй бир мекеме, бүтүндөй бир уюмдун иши, бүтүндөй бир компаниянын андан аркы иши көз каранды экендигин эске алыш керек да. Документ өзү гана кичинекей форматта эмес, ар бир сүйлөмдө кыскача болгону жакшы. Себеби деген эгер кыргыз тили жөнүндө айтып атпайбызбы биз, ошого токтолсок, негизи кыргыз тилдеги сүйлөмдөрдүн структурасы башка тилдерге салыштырмалуу мындай айырмаланып турат. Себеби деген жайылтылган аныктама бар сүйлөм же татаал сүйлөм окуп түшүнүү үчүн мындай кээ бир учурда өтө оор болуп эсептелинет да.
Анын үстүнө кыргыз тилинде биз агглютинативдүү тил деп айтабыз. Баягы ар бир синтаксистик, морфологиялык маанини билдирүү үчүн бизде кыргыз тилинде өзүнчө мүчөлөр колдонулат. Кээ бир учурда ар бир сөз өзүнүн көлөмү жагынан дагы, ага жараша ар бир сүйлөм дагы өзүнүн көлөмү жагынан дагы узун жайылтылган болушу мүмкүн да. Негизи эле жайылтылган сүйлөмдү кабыл алуу, мазмун түшүнүү айрым учурда татаал болуп эсептелет. Айрыкча иш аябай күчөп турганда, тездик менен жооп кайтарып, тездик менен чара көрүш керек болгондо, башка иштер көп болгон учурда аябай жайылган кенен сүйлөмдү окуп отуруп өтө татаал. Бир мисал келтирип көрөлүк. Өткөн жумада Казакстандын ишкерлери менен расмий иш сапары менен Борбордук Азияга келишкен Европалык фонддун өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сиз менен жана башка бул өтө эле узун, анан өтө эле мындай чайналма деп айтса болот, өтө эле татаал сүйлөм. Анан муну кабыл алуу, бир бөлүгү менен экинчи бөлүгүнүн мазмунун байланыштыруу өтө татаал болуп эсептелинет. Ошон үчүн дайыма сүйлөмдүн кыска жана нуска болушу үчүн негизи дайыма ойлонуш керек да, бул маалыматты айткым келип атат, бирок азыркы учурга ушул керекпи же кереги жок. Мисалы, ушул эле сүйлөм өткөн жумада Казакстандын ишкерлери менен расмий иш сапары менен Борбордук Азияга келишкен Европалык фонддун өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сиз менен дегенде, мисалы өткөн жумада Европалык фонддун өкүлдөрүнүн жолугушуусунда десе болот. Анын артында Борбордук Азия, ал жерде Казакстан ишкерлери тургандыгын негизи сиз айтып аткан адам ушул маалыматты болсо, демек аны түшүнөт. Ошондуктан кыска гана, өтө олуттуу жерин гана айтса болот да. Башка ашыкча деп эсептелинген. Орундуу, мааниси жагынан туура, мазмун жагынан туура, бирок ашык деген маалыматты берчү сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрүн кыскартып таштаса болот. Бирок ошол эле учурда расмий кат жазганда бир дагы маанилүү факт ташталбашы керек. Кыска болгон туура. Бирок ошол эле учурда олуттуу, маанилүү, ансыз маалымат толук болбой калат деген фактылар сөзсүз түрдө берилиш керек. Мисалы, ошол эле чакыруу жазсаңыз расмий. Иш чаранын убактысы же темасы, же болбосо окуянын боло турган күнү, же болбосо катыша турган адамдардын саны дагы кээде маанилүү болот да. Кээ бир учурда чакыруу жазылат, кайсы бир ушул убакыт, темасы, же болбосо дареги жазылат, көчөсү жазылат, үйүнүн номери жазылат, бирок кайсыл жерде, мисалы эгерде көп кабаттуу имарат болсо анын кайсы жеринде болот, кайсы бөлүгүндө болот, себеби имараттар түрдүү. Азыркы көп учурда коомдук иш чаралар өтө турган имараттар негизи көбүнчөсү ижарага берилет. Бир эле имараттын ичинде бир эле мезгилде бир нече иш чара жүрүшү мүмкүн. Туурабы? Ошондой эле суроолор боюнча кимге кайрылыш керек, кайсы телефон менен кайрылыш керек, алар дагы жазылышы керек болот. То есть маанилүү, жанакы сиз катты жазып атканда эмне максат менен жазып атам? Ушул мен жазган катыма жооп кылсын, мен күткөндөй иш аракет кылсын, жооп иретинде деген сиздин максатыңызга жардам боло турган бир дагы маанилүү факты калтырылбашы керек. Керекпи дарегин көрсөтүңүз, керектиңиз кабатын дагы көрсөтүңүз. Керекпи кайсы адамды сураш керек, кайсы адамга кайрылыш керек көрсөтүңүз. Керекпи кандай кийим кийип келиш керек көрсөтүңүз. Керекпи кача турган адамдын санын көрсөтүңүз. Эң маанилүү ошо сиз жазган катты окуй турган адамга кандай таасир бере турган, сөзсүз ушуга жооп беретин аракет кыла турган окуя, мындай факты болсо сөзсүз түрдө көрсөтүшүңүз керек аны. Албетте кыска жана так. Негизи кыргыз тилинде азыркы кезде дагы бир көйгөй бар. Арабташкан, же түгүл түрк тилинен алынган жаңы сөздөр колдонууга кирип келе жатат. Ага эч кандай каршылыгым жок, бирок өтө кеңири белгилүү эмес сөздөрдү расмий иш кагаздарында колдонуу максат канча туура келбейт. Себеби деген мен айтып кеткендей жаңы сөздөр же болбосо мурдатан унутулуп калган сөздөр кайра пайда болуп, кайра колдонууга кирип атат. Бирок
сиз жазган катты окуй турган адам ошо сөз менен таанышпы? Ал адамдын тил чөйрөсү ошол сөздүн айтылышын болжойбу? Объективдүү түрдө эгер баа бере аласызбы, ошол сөздү билейби же билбейби? Мисалы азыркы кезде вазыйпасы деген сөз көп колдонулат. Бирок мен практикамдан билем, көпчүлүк эле кыргыз тилинде дайыма сүйлөп жүргөн, кенен сүйлөп жүргөндөрдүн баардыгы эле вазыйпасы деген сөздү түшүнө бербейт. Ошондуктан сиздин дагы эле көздөгөн максатыңыз мен жазган катты толук түшүнсөм, маалымат жеткиликтүү болсун, ошого жараша мен күткөн иш аракетти жасасын десеңиз, сиз кеңири колдонула элек, кеңири белгилүү сөздөрдү расмий иш кагазында чакыруу болобу, билдирүү, кайрылуу болобу, маалым кат болобу сиз колдонбошуңуз керек. Себеби сиз жазган катты окуй турган адам аны билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан башка тилден алынган болсо да, бирок эл аралык термин катары белгилүү сөздөрдү колдонгон, демек түшүнүктүү болот деген. Колдонгон сөздү бул сиздин максатыңызга жетет. Мисалы, система деген сөз бар. Азыр көпчүлүк расмий кагаздарда биз тутум деп айтып кетебиз. Бул эски жаңы чыгарылган сөз эмес, бул мурдатан эле колдонуп жүргөн сөз. Кайсы бир мезгил аралыгында тутум деген сөз система деген мааниде колдонулган эмес. Башка маанилерде колдонулуп келген да, тутумдашып жүрөт баягы жанакы чырпыкты же чөптү же саман тутумдап келе кал деп айтабыз туурабы? Бирок расмий лексикага кирет деген сөз катары система деген, тутумдаштыруу, системалаштыруу катары бул сөз колдонулуп келатат, бирок баардыгы түшүнө коет деген ишенич жок. Ошондуктан сиз жазган катты ким окуйт, ошо билет болду бекен, ошону ойлонуштуруп, балким сиз система деген сөздү колдонуп кетесиз. Себеби ал азырынча кыргыз тилинин ченемине, кыргыз тилинин лексикасына, сөздөн болгон талабына каршы келбейт бул сөз. Бул сөздү өткөөл мезгилде турат деп атасак болот, ушул сыяктуу сөздөр, мисалы, структураны, түзүм деп келатабыз. Бирок статусту азыр журналисттердин сөзүнөн алсак, кенен мисалы мыкам деп айтылып келе жатат бул сөзчү. Бирок бул сөздүн баардыгын тең эле эгерде тилге тиешеси жок адам болсо, баардыгын эле түшүнө коет деген ишенич жок. Ошондуктан балким структура, статус, система деген сөздү өзүңүздүн иш кагазыңызда азырынча колдонсоңуз болот. Кийинки дагы айрым коюлчу талаптарга биз сабактын кийинки бөлүмүндө токтолобуз.